Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мындан ары Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун мурдакы директору Сабырбек Жумабеков менен жолугуп, сүйлөшүүгө ниети жок экенин билдирди. Бул тууралуу ал жергиликтүү маалымат каражаттарына маек берип жатып билдирди. Мен Сабырбек Жумабеков менен эч качан жолугуп сүйлөшпөйм. Биз аны менен сүйлөшө турган башка эч нерсебиз жок. Мага каршы болуу үчүн медиктерге пара берет, анын акчасы көп. Ушунусу менен токтобойт. Ал академиктер менен тил табыша турган деңгээлге жетти. Ушуга чейин бир аз убакыт өттү. Бирок мен бардык реформаларды аягына чейин жеткирип, өлкө кызыкчылыгы үчүн иштей турган жакшы жигиттерди жетекчиликке коем, деди Бейшеналиев. Кошумчалай кетсек, кечээ Сабырбек Жумабеков президент Садыр Жапаров менен жолугушууга барганын жазды. Анда Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы кылып кайра түзүү маселесин талкууланаарын айтылган. Эске салсак, 4-февралда Саламаттыкты сактоо министрлигинин башчысы Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборун кайра түзүү боюнча буйрук чыгарган. Директор Сабырбек Жумабеков ээлеген кызматтын бошотулду. Медициналык мекеменин жаңы жетекчиси болуп Дамир Дүйшөнов дайындалды. Сабырбек Жумабеков Алымкадыр Бейшеналиевдин буйругун аткаруудан баш тартып, жаңы жетекчиликти имаратка киргизбей койгон.